Bilesizmi? Ben uşulganda 5 yıl oldu ama birinci yıl sırası rezultat bergen. Respublikалық олимпиадада да, ОЭК-да да бар. Bu yıl жақсы результат берсеңер, ишеним пайда болады да, башкалар, булар деп мына эмки жыл ойлонбой берет. Ошон үчүн bu yıl катыш чечинем. Балдарды чарчатпаш керек. Анан кийин жанагындай мойнунан баскандарды туруп балдарды аябай кыйнады. Балдарды керек болсо утуру расслабляться кайра жеңилдетип, кайра эметип балды. Себеби өзү эсептөөлүү саат бар да. Кабыл алуу деген эсептөөлүү саатка эсеп бергенде бир жума. Максимум 36 сааттан кийинкиси бүт играны немеде түшкөн. 36 сааттан күнүгө окуп берсеңер кийин мугалимдердин билимин өркүндөтүү жана методикалар боюнча жакшы семинарлар болуп атат бизде да. Сен 8:30-дан 5-ке чейин билесиң, аны көрсөң. Аябай чоң нагрузка да, ошону мындай пайдалуу өткөрүш керек да, жуга турган өткөрүш керек. Менин бияк чип кетти, баардыгын чатчап, баардыгын салдырып. Ала чоң немени билгичтикти талап кылат, аябай чоң неме, сен нагрузка чоң да булат. 8:30-дан 5-ке чейин. А бир чоңдорду отурушпайчы азыр. 1 сааттан кийин отура албай, не кылсам экен деп саатты карап, жебесе качып чыгышсын. 2 сааттан кийин жок ойдола баштайт. Себеби бул чоң нагрузка. Бир жерде отура берсең. Sen keyinki жылга башка мектептерден келсе жанында конкурстук негизде кабылбасаңыз да Конкурс чоң болот эмди. Биринчи жолу уюштурган үчүн кичине кеме болот. Келечекте кең болсун ушул. Бүт бардыгы, мыналардын бардыгы каврали. Жакында болот. Шкафтар келет. Sen bilesizmi? Hazır çet өлкөлөрдө мынандай бүт неме жер жок. Бүт каврали менен жазып, мынанын үстүнөн бүт бар, бел ап-ак неме жетип, мыналарда жатпайт. Азыр жатпайт мыналар. Я кийин бүт жаман болот. Запрак менен. Куда калбаса жатакана тияка салынат деген ашканасы менен жатакана. Ошону да. Мына азыр мен ата-анам менен сүйлөшөсүм, ошмун, университет ректорунун сүйлөшөсүм, полный мынаны төшөш керек, каврали. Билесиңби, ал жерде чечкенден кийин только неме менен, домашний менен гана жүрүш керек. Үйдө жата турган жер. Үйгө мисалы биз мына менен кирип отурабыз, туура эмеспи, да? Муну бүт барды каврали болуш керек. Болбосо ар кандай неме. Анан ошондо анау жерден калыш керек да, анан так таза. Неме менен шкафтар, тумбочкалар бардыгы ар кандай ушундай болот. Еми жакшы болду. Эми жакшы болду. Açık eкен баспы. Сен жылытсаң жылганман шака чекет. Ошону коюп жакшы болду. Эми иштегендер аны сазда жайын ысып келет. Баажы жыктанып келет. Ошону аябай кышында бул кереги жок. Астылап атасың. Kışında jayındasın, kasım adam ısıtmıyor. Valeşin ettik, ошондо иштетиш керек. İştetkende bana kızı oldu. Neden can ova gerekleri zılarını bir bakçı getiriyor. Bergen öyle. Mına koçum var, ben aytıp koyayım mına. Mına neçe? Karabulcan'ın aylık hükümetin. Birisi kaça? Aslında 400 lira. Geçen sesiyada da karadı demeleri geçen sesiyada kaç lira? Güzel. Nesine? Сетевский стол. Анан кийин анча жанагы баскетболдун эмелерин алышат. Ошондой мат саат ошондой. Ben mına aytıp koyayım mına hazır mına. Nesne büdjetten 6 milyon 100 bin dedin ha? 6 milyon 100 bin. 6 milyon neden bölçü? Mına hazır çakında çargını taşıp geldi. Alaykuda bir aydın tegeren eken. Alaykuda degen saytarada Jusuyup degen mektepi spor zalına var. Alardın en kiçine tüzük jagalar duşlardı koydu. Duş anan janagı septik koyup turup жуунгандан кийин суу кете турат. Кийин сууну бардык немелерге суу кирет да, келечекте кирет. Алардын басын караганда мунун басын кара. Аларды айтсам 16 миллион, 15 миллион, 17 миллион чыгат. А булар 6 миллион мына. 6 миллион 100 миң. Сен аны кошканда да эконом, Эки спорзал болсо. көрдүңөр? Ошон үчүн айттым, бунун кирпич, мен помоюм, эки кирпич. Эки кирпичтин сыртынан жылуулашын дагы
Penoplastты қалып тұрған үстіне шывады. Мына стенадан вообще су кірмейді. Екі кірпіштің сыртынан дағы көріп отырсың анда. Азыр бүт үйлер жылғанда пенопластты қадап тұр ошо менен шывады. Мына только азыр мына үстүн өткөнгө келгенде замшана кылдыгы ошол азыр үстүн тештерин жамап антып коюп туруп дайырлап атат. Аны жакындарда ачабыз. Мына ошол айыл өкмөттүн курган менен республикалык бюджеттен кургандар жанагы котелди кошуп, анысын кошуп, мунусун кошуп, душевой кошуп, жана кошуп эле канчага эсе көп болуп атат, көрүп атасыз. Көп болуп атат дейт. Анан мынаны деле бүтүрсө болот экен дегенди айталы деп. Ошон үчүн мына берген жакшы бардык мектеп билесиңер, мектебим аябай жакшы мектеп. Анан спорт залды жарашпайт деле, мына спорт залды жергиликтүү бюджет, айылдык кеңеш депутаттары бекитип, мына шуну жакшы кылып бүтүрүп атышат. Жакшы да тура. Проект канча? Өз 5 миллион 200 миңге биринчи болду. Кийин дополнительный кошуп 6 миллион 100 миң болду. Жоқ, проектіңіздің жасаған қағазды мына чиппен жасап Ашарға жақын 2 миллионға береміз. Анан эми мен силерге чалма каякта жүрөт? Чалма эмне келип жатат? Жолда келет? Эмне? Поштака. Чалманыкын айтып коеюн. Чалмада дагы Абакиров деген мектеп. Нар жакта 2 спорт зал турат. Исаев деген мектеп. Ошого карабастан Абакиров мектеп биздин өзүбүздүн спорт зал болуш керек, де. Азыр 3-4 спонсордук да кирпичтерине мен түшүрүп коюп. Чалмадан барып көрүп көрдүм. Алар да ушундай эмен жол менен баш салышат. Абакировдуки дагы төтөрөн болсо, анда узун туурасы ушундай эле. Жер жок, бирөөнүн чегин дагы алып туруп жасашты. Ошон үчүн мына спорт зал деген бардык жерде болот. Кудай кааласа мына 3-4 жылдын ичинде эсенчилик болсо көрөсүң. Анан жанагы башка иштериңерди мына азыр дагы акча түшсө дагы бүт ушул биринчи объекттер түшкөн. Азыр дагы тапшырма берип атабыз. Центрге бала бакчаны 100% камсыз кылыш максатында дагы 2 киши чыгып атат. Бала бакча салам дейт. 2 киши. Бири Турсбек Мамашев, экинчиси Жалил Атамбаев. Айтты азыр, мен 200 кишилик салып туруп өткөзүп берейинчи. Муниципалдык менчикке өткөзүп берейин, дагы неметип атат берейин. Ишу центрден жер тапкылап атат. Ошон үчүн өткөндө дагы айтканбыз, азыр дагы айтып атам. Шундай, азыр район боюнча 40% бала тартылган. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси. А биз анан жогорулатышыбыз керек. Ошон үчүн бүт айыл өкмөттөр ошону ойлош керек. Биринчи эмне жерди табыш керек. Мына азыр Карабулжага тапшырды. Айтканбыз, жер караштыр. 30 сотуктан кем болбош керек. Себебалардын игральный площадкасы болуш керек. Летний отдых тура турган бөлмөлөр болуш керек. Бөлмөнүн ичинде эле камап алса болбойт да жай. Ошон үчүн 30 сотуктан жогору 2 жер табыш керек. Азыр чыгып атат, салып берели. Вот ошондо биз центрде маселе болбой калды. Азыр Биймырзада дагы жерди карап атса, эгер ошол жер чечиле турган болсо, жанагылар чечиле турган болуп болмосо, ал жерге да түшөт. Аларга да неме табат. Ошондо центрге дагы 3 жерге курулса, мында уже бизде азыр неме менен 4 болот. Спутуда азыр курулуп башталып курулуп атат. Алар араптар курулуп атат. Ошондо центрде азыр мына 4 жерге курулат. Жаңы ошондо камсыз бала бакчага иши копушуп неме калбай калат. Анан өчүрүп болуп мен албай койду, мени дегип койду деген маселе болду. Аны ким иштеш керек? Айыл. Азыр жерди издей керек. Айыл менчик депутаттардын демилгеси менен мына жердеги чечиле турган жерлер кийин кошумча жасалды. Кошумча жасалып өзү проектный спорт зал деп аталчу. Анан кийин өтүнүп сурануу менен бул жагына да уланды. Анан там айтат депутаттарга дагы мүмкүнчүлүк болбосо мынанын ар жагына эле жанагындай душеваяңарды бияка алып берсеңер деле болот деп карап көрөсүң. Көрдүңбү? Ал жеңил. Мынадан бул жакта жерибиз даяр бар. Суу. Азыр дагы ачып койдук, бияктан да көрсө болот деп. Жердин бар экен. Сөзсүз душевой курулуш керек. Эмне үчүн? Себеби Карабулжада 195 Европалык өлкөлүк банктар менен предварительно 195 миллион сом бөлүнүп. Таза суу программасы кирди. Берде суу деген чечилет. Ошондо сөзсүз неме иштеш керек. Душтар иштеш керек. Бул кошум. Мына
Qancha qarajat ketdi? Жалпыстан буларга 81-жылы күткөн 20 жылдар быйыл 82лер быйыл келип ушул мектеп өздөрү жамаат менен сүйлөшүп ушу классташы 1-группадагы инвалид жаш кезинен майып анан колунда энеси да бар. Ол да эже карып калган эне ошого классташтар чогулуп ушул үйдү бүтүрүп беребиз деп макулдашып бир классташы фундаментти куйдуруп берди. Bir klasstaşı kışın alıp verdi. Bir klasstaşı cıvaşını alıp verdi, birisi yaptırıp ustakısını verdi. O şente hazır 5-6 hazır salımı koşuştu. Bırak 20 mayga çeyin kalgandagı klasstaşları jardan berip remontto kirgizerdi atışat. Tushundinglar da? Rayon boyunca shunda 4 o'g'li. Shu 4taning mana programmada ekoni ko'rsatdi. Biri Bimirzada. Ana hozir zal chegaragalar boradi. Baraz. Ana biri mana ko'rdinglar da? Bu yaxshi şey. Hozir rayon boyunca bilesinglar, yılın başında biz aniqlaganda 18 adamning uyi yo'q deb berilgan. Rayon boyunca bilesinglar, martda çoğulganda o'shani aytganmiz. O'sha 18 kishining hozir shu 4 tane salınadi. Bunlar Arslan aka koşunası var, bir o silap koyun sizde var. Бұл бала o'sha жашынан майып болып жүреді, şu орықчан бала. Мен o'sha qo'shnasi қатары shu ko'chada cho'g'ib yashaymiz. Men aytarim shu klassdoshlarimga aybay cho'ng rahmat. Shu balani nima qilib tashlashpay mana uyni qurib berishdi. Remont ele qoldi, qolgani bo't o'zlari jasashdi o'sha cho'g'ilib, jo'g'ri aytib ketganday. Biz şu qo'ng'ishchi қатары razılık bildiramiz shu baldarga. Densoqlari bo'lsin, ishlari iyilikli bo'lsin. Daha şu o'xshagan narsalar ko'yaversin shu aylig'ida. Ya tushundinglar da? Bu degan o'ta cho'ng, so'p chuluq bo'ldi da. Tushunasizlar bey. Aylik hükümetler shunday da to'g'ri joqqa bag'it berish kerak da. Mana bitiruvchilar ko'p ishlarni jasab atadi. Gevlerinde janag'ile uloq-suloq menenle cho'ng topurga aylantirib elib boshqa joqqa ketib qoladi. Mesela kuchli baldar var ekan, hem alarning uloqlarini ko'rsang, prizlarini ko'rsang o'zing ondan ko'ra bunday bitib qoladi. Al bir ikki kundan yo'q bo'ladi ekan, jenat ekan, shundan ketadi ekan. O'sha uchun buni ko'rsatib o'tganimiz aylik hükümetler to'g'ri bag'it berib, el bilan ishlash kerak-da, bitiruvchilar bilan da, boshqalar bilan ishlash kerak. Bo'lsa nega yetadi? To'g'rimi qanday? Demilgiler chiqib o'tadi elning arasida. Shuni qo'llashingiz kerak. Tushundinglar da? Anda 2 milyon birisini dedi. Bir kvadrat metre yerden buruş şatkası kança olur, akısı kança olur, biliyoruz da. Sen hesaptaş gerek. Orası da endi ekan. Endi de bu. Sen hesapta çıkın ama. Kança falan metre kança. Hesaptaşken ne yok. Hazır 300 kança somdan neme gelip. 120 som, 150 somdan pas bergen atış. Belli de vardı. Sen için doğru hesaptaş gerek. Metre kvadrat 320 var. Ya. Evet, Burçak'tan sonra alasın ben. 300'den 500 geçeyim. Şunda ya. Kapatlar. Buna şununla tarafı Şu tarafı. narkının balisa tap tarafı. Bayası tarafı. Eki koçançılar da bultur buyak Burçak'ta olan bu ile balisa jak Fazılık koçasının balisanın tarafı onca. Yemin harca. Yemin harcanın narkı taraftan önemli kıyıkıp can çıkmadı. Bunu da kızrak hazır. Yakında akça düşüyor mi? Bak düşünün var mı? Düşüyor, kap kıyıkıp da pütürüşüz. Cana eğerde sot bolvada Paladex'ten akça çıkartıran olsa da lisensiyasını akça çıkartıran olsa toplar pütürüş kesin. Nasıl pütürüş kesin? Düşünün mü? Aytıda da niçin bu yak ötüp ketmiyor? Oğlum, tartıp uzak kişilerin koyuken dedi. Yola çıkıp ketken yerlerim var. Şirkette aylarcaktan Sotta oşana ayt, düşündürüşün var dedi. Yine için değil. Onun için yola çıkıp ketkenlerini sotla var odadı. Şunday? Hey, arakasından çıktılar hani. Onların aytı da niçin biz taraf Burçatka olup aytı maaç böyle. Ben ayttım o ayağında yola çıkıp ketsen sottaşı otmayın. Tezes çesker. Şunu var vatayın nimet gördünüz mü? Ben de çıkalsanlar Ama son için birinci aylık hükümetin demesi yoldan çıkanlardan büt bardın tazalaş gerekten hani saç gerek. Hazır bu bütkenden bar narcak bulut tamam? Ne gelecekte bulut. Son için aksa düşse bardı bulut deyip düşündürüp koyuyorlar. Bravo. Gol özü, buna koça, Akimbayev koçası 320 metre.
Mart'ta çoğuluş kılıp eldik jıyın kılganda oşonda Mamaş Turusbek salam duayını ayttırıp oşonda çoğuluşta söylegen bilesin ha? Mart'ta söylegen şu koçu biz ayttık ayıldarda özünün özü önüp kalba kolunda varlardı butmanı kapkına degeniz doğru mu? Buna hazır buna 1 milyon so'mga bitirip koydu. 320 metre, buyağı 5 metre, janağı bu nemezlerine çeyin, aboçunularına çeyin tögüp yaşınalar. Şebenkolardan tögüp durup bitirip koydu. Oşon için sizlerdi gösterip otkanı, sizlerdagi kıyın işkenlerine sekin kıymıldattılar. Bunu hazır görüp otasınlar. Bizde Karaulca'da kaçsa kaldı? Fazıl Koça'nın hazır asfaltta otar. Karatayıp gitse 2 koça kalır. Neresi? Nekse yardımdaşkan bulup abdan jakşı nerse. Buna bizge bultur Turistbek özü vada kıldılar. Özü gelip bana 3 günde bitirip koyup gitti. Şoşon desen bitirse boladı ekan. Var birizde var baldar var şu balda kıyın baldar var. Şu kıyın baldar çıkan bolup şu biznesmenler var. Şu barıtan işe elge yardım kılgan işe en bir jakşı oldu. Bu sizlerge jakşı olsanda iyilik kalıyor. Hem barın aman bollar Türkmen elik işte böyle o meyin Rahmat. Yarıktandırı boyunca 6 göçe yarıktandırıldı. Oşol göçede şu atasını attın, havasını attın koygondur yarıktandırdı. Buna bizde Karaulca'da 4 göçe yarıktandırı koydular. Buna oşul Az buna Jorokul Koçası. şurada 16 tane yarıktandırı koydu. 17 tane. 17 tane. Nevreler gel. Nevresi gelip koydurdu. Lan Abdüldayev göçesi. Aziz Abdüldayev. Onun balası geldi, çoğun balası gelip şunday çoğun balası vardı, şuradan ulurak. Ol koydurup tek pasaportla beri bizge taşıp geldi. Adan sırtkarı rahmatlılar Bedeyev göçesi. Daha kaldı aşol, onlar erke yazlarla koydurgan Bedeyev göçesi. Ondan Cıltırık göçesi. Şu bizim Karaulca'da 4 göçe. Ondan sırtkarı bir ayda 1 göçe. Tıraemir, kaçı göçe? Akmat Ali gibi 1 göçe. Sargalmış'ta Omor göçesi. Ulbuk gelmiş, Baldar koyduk göçesi. Evet şunu var da. Altı Hayır, müdahale kılalım. Akçalar öldürür. Yok. Svet Nakças aylık mı? Aylık metre, büdjetke giriş gerek. Al köpçülük faydalanatkanlar aylık metre. Müdahale var. Buna 17'ni koyup da atar. Başka bir var bunun aylık metrenin dengelinde belgeler, silinlerdi belgeler. Biz milyon sonundan Georgia'nın karabatamız. Rayonda köp bolup ketdi hazır. Hazır jakşı degenlerдің бардығын правительствоға ұсыныс қылып атабыз, жоғарғы кеңеске ұсыныс қылып атабыз. Областың губернаторына ұсыныс қылып атабыз. Өзіміздің сыйлықтарды белгілеп қойдық. Ана мынандайлар қалып кетпесін айтып. Мына біз айтқанбыз, негізгі көшелердің бардығы 100% піш керек. Біз азыр 80% бүттік деп тұрабыз. 20% жасабағандар бар. Өткенде айтқам мына Қапчағайға ұқсап, Қапчағайың үшін бармай атабыз. Біз жасабаған үшін бармай қойдық. Сен жасап бүт, болмаса бармай деле қой. Сен şeyde jüri vergin özü. Son için buna oksuğan sponsorlardı ayıl hükümetin dengelinde ayıldın ardaklı atılı desin moyunça ilesin de, jakşı nemeni veresin de, alkışını veresin de, gramatlarını tapşırasın da, bir daha kişi çekete kalmaz. Bunday jakşı işlerde ayıtıp, lan ben koyuyorlar, belgelesin. Biz ana joğurtların hastane ay sayın alıp oturlar. Kim istiyor? Bravo. O şansını gördüler mi? Buna hazır. Turistbek Mamaş bizi sana. Bunday oşağın yaptılar mı? Hazır emi. Buna göçeler bol odat. Neyiz göçeler senterde bol ola kaldı. Buna günü batam şu. Tünüç. Bu yerden gelgende çap carık oldu. Hemen ne candırsın gereği yok. Farını da candırsın gereği yok. Jakşı. Prosta. Anan oşanda göçeler göp. Onu kim kontroldaş gerek? Ayıl hükümet kontroldaş gerek. Bravo. Gözlemeldaş gerek. Sekin. Biz jassalar özün el üçün jasaysın. Buna meşitlerden ülgü algılar. Basıp koyup durga buruşakka. Basıp koyup durga mı? Kısyaskası, pazarın şetimizde canlılardı. Vardık işte o da. Bu değil mi? Prezident ayttı koy. Bu bir yıl menen aymaklar önüp koyuyor. Yeni yılda ulunar. Yeni yılga dağı bağıt alışımız gerek de. Şonday kılgan hizmetlerin belgileşimiz gerek. Bravo. Hem hazır Muşanan'ın ıldıylar rahmat sizlerine. Gelgenlerine rahmat. Ben unutup olmağlar. Nemire kalap. Belgiler. Çoğu tutan kandiler. Raşmanında değil neme olmağlar. Şunday ayarda da kayıttık ya. Şunday işkeller köp değil. Ondan gidiyor. Yetkenler yardım veriyor. Devler jönle cüret de aytkan. Ağaçta da bekar etken jak tura. Ol aksıgalan tura aytkan.
Ошо силердин милдетиңер. Президенттин койгон тапшырмасы болду. Bizim meçhitten көбүрөөк иштер болду. Bir 6 meçhitimiz var. Meçhitten жана латок койду, шагын төктү. Мына Карагочкордо көрдүңүздөр мына ошо. Барды Азыр латок койду, пажаны сүгнөмө кылдык. Мына немелер үчүн, мына ажаткана үчүн ошон кичине ремонттоо болду. Жумнатылган жер начар болчу. Жерге да эл келет. Элге кызмат кылды. Мечке да эл келет. Буларга дагы жакшы иштер болду. Көрдүңөрбү? Бүт бардыгы бүт учетто болуш керек, айтыш керек да. Немебизге билем салдык жаңы ушундай жакшы болду. Аябай жакшы тургула болду. Рахмат. Карагызда мектебине бала бакчага. Айласыз мектеп болчу. Мектептин илгерки немеси бар, бул көктөө эле болбой айлас. Мына азыр адам келе турган жерге айландырып коюшту. Айыл өкмөт канча бар? Айыл өкмөт кана? 1 миллион ашык берди. Айыл өкмөт кана? Бакыт. Айыл өкмөттөн канча каражат кетти? Мына силер көрсөтүп атканыңыз мына Мына Агахан менен иштеп тур, айыл өкмөт өзү да иштеп тур. Ошо менен мына сапчам айласы болуп калганды, мындай. Ограждение менен бар. Бар, 1 миллион көрдүңбү? Жанагы оларда 64 миллион сомдун ичинде мына ушуга салым болуш үчүн программа көрсөтүлдү. Ошон үчүн мына Агахандагы иштеген иштерин айтып коюш керек. 30 миң доллар, 2 миллион сом берди. Калганы мына миллион сомдон көп айыл өкмөт берди. Мына жерде айттым го, бул жерде состояниясы өтө чатак болчу, айласы. Мына келип беймирал балдар Примерде бул 3 жактуу ишке ачты да. Азыр мына Агахан өтө чоң жардам берди. Анан айыл өкмөт мына бир эле бул эмес, ушу Карагулжа айыл өкмөтүнө бүт мектепке чейинки билим берип аябай чоң жардам берип атат. Анан мына сырткы эмеде оюн пластикларда дүйнөлүк банктын эсебинен ишке ачты. Канча бала бар? Ушундай Азыр 120 бала. Түшүнүңөрбү? Бүт айыл өкмөттөр. Азыр только мектепке через ушул мектепке чейинки билим берүү мекемеси бала бакча аркылуу кетирдиңиз. Азыр жанагы айткан жерибиздин маселеси ушудай. Себеби мамлекеттин саясаты ушул. 40% эмес, биз жакынкы 3-4 жылдын ичинде биз 70-80% чыгышыбыз керек. Мамлекет башчысынын да, президенттин да койгон талабы ушул болду. Ошон көп жолдо мына азыр немеде башталат жакында. Кочотунда. Эмеси жөө бүттү деп кече оштор немени жарыялайбыз деп. Эми дарыялайбыз деп. Көрдүңбү? Арабтардан болобу, эл аралык уюм болобу, спонсор табасың, жана 2 спонсор жүрөт азыр. 200 бала салам деп жер тапкыла деп мен аркама кола жүрөт. Дагы 2 чөт сен. Ошондо немелер табышыбыз керек. Мына бүт барды мына комплекс керек. Азыр көрсөңөр өзүңөр мындай таанысыңар. Азыр директордун көрмөс мынаяктан баштаган бөлүмдөн таанышып бар. Кыскасы 5 миллион таттык да биз. 5 миллион. Nerede çoğuş bu? Onu da belgiler Hemen. Aylık ökmetler görme var mı? Senin kaldı mı? Böylece bir mektepinde bir özü çok hoş bir sizlerlesi olacak. Bak böyle. Boşanın azınca baş ayağı 5 milyon verin. Şunda sastayanı cetkisi. Aylık ökmetler kullanır. O için bala bakçana ulaşık gerek. Bu memleketin siyaseti olmadı. Bala bakça arqılı gelsin de orada. Az bu yerden toluk şart düzüldü. Katolda жақсы oldu. Şu var. Gördün mü? Çopan mı gördün mü? Екі программаны Belgilerini sana düşerler. Yürek kötler. Şehir bakın ha. Ага, екі программаны ашылды. Зарыстық программа шестилетті, балаға кетилетті. Мына кече жиде боюнча сүйлөшүп атабыз го. Анан олар бизге чыгып атат, сага чыгып атат. Кокстон ошол өзүбүзгө тиешелүү өкмөттөр аны жасабайсак, минус болуп мониторинг келсе, черный список билешет. Ошон үчүн ушул нерсе бир көңүл буруп кетсеңер, а? Мына бачоттор Gördün mü? Azı tak değerli oblastlık dengeliğine seminer ötkürse bola turan boklar. Şunu var da? Қазақстандан сонун тандап. Buna şunu gördüңөр da, bütürüp, girip yaşap atады. Buna listini açıp, sözünü kötörüyor, davay, pütürgüre dep, o jayında gelgen bile girgizilgen. Şunu bir yaşap atады bolmuyor. Ağustos'ta geldik, sentyabrda geldik, Ağustos'ta geldik. Şunu da açıp gitken, Cenab-ı İman Keleçe'ye degen fond düzülgen.
Şu iman keleceği деген fond нәрсені бүтүрүп, daha başka işler жасайбыз да, азыр шону чоңойтуп атышат. Азыр bir 2 миллионго жеткизип туруп, daha başka işlerди кылабыз деп, ушул айыл иштеп атат. Түшүнүңөр да? Ошону көрсөтүп коелу деп келдик менен. Анан баары мен алып келип таштабайсыңбы? Кып-кызыл деке. Sunni покрытие болот. Баары машина yok bilen. Карага чыгарды. Анан кып-кызыл. Кып-кызыл. Sen kayıyor musun? Мына жерден мен. Ya adil satат. Эмеге деле баары таштап. Adil деле кызыл. Сеникинен арзаныраак сизге коюп. Меники бекер деп атпайм, арзан дейт. Азыр мына жагына 10 миллион сыналган да. 10 миллион келет экен. Покрытие кошулган жок. Ошо кошулган фондунан ичи. Алдына эми onun pakasını айтсам. Машинаңды өзүң сүйлөшөсүң. Погрузчикке солярка коюп бересиң. Жок, Ал эми бекер. 40-20 да. 20 миллион. Эми райондорго 700 квадраттан жогору деп Газпром салып берип атпайбы Газпром. Мына азыр 40-20 экен, 800 квадрат. Көрдүңбү? Комплекс бүт спорттан. Анын астына подвалы менен 2 адам түшөт дейт. Мынын астына. Мына проектсин кармап отуруп, подвалы тренажерный зал. Жана жаш балдар бүт тренировка кыла турган тренажерный зал. Экинчиси магазин, үчүнчүсү борцовский зал. Борцовский. Ол да целый жабылат да. Покрытие менен жап-жашыл. Түшүнүңөр да? Азыр пока мунун проектси боюнча 10 миллион. Мына сенде чоң иш болот. Кышы жайын иштей берди. Түшүнүңөрбү? Жакшы бекен? Жакшы. Аныкы дагы 2 миллионго шаркыратмада деген ачык салган, ал дагы быйыл жайында сачкан. Ошо окшогон мына ушундайлар көп да. Сен азыр саясат ушул жака кетип атпайбы? Балдардын баардыгы бош убактысы ушундай жерде өткөзсүндөр. Кийинче башка жака барбай калат, ушул жактан балдарга ушул жактан иштейсиң. Салыктар немелер жашан башкат, ушундай киши керектиги. Калгандар кыдырып көргөн да экен, баа сендер да көргөн. Салыктын кайсы түрлөрүн негизинен ишетип турат, шуну айтсаңар. Азыр салыктын баардык түрлөрүнө киришип аткан. Так, ушун түшүндүрөсүң муну. Кайсы негизинен? Жер салык, таза суу, тазалык бар жолун киришип аткан. Өзүнүн счетторуна моментально түшөт. Калгандарын кыдырып көргөнсүңөр. Анда киришип. Ушуну жаңыдан коюлду ушул неме. Фирка тарабынан. Сизден жардамдап ушуну ар бир айлык ойноо канча экен? Суммасын айтсаң. Суммасын айткан? Суммасын азыр эме. Ким билген айткан, биз аны сүйлөшөбүз. Суммасын аяна чейин неме? Основной кайсы банк? Финка банкынан коюлду. Финка. Услуга ошо качуу. Услуга олар услугабы? Канча? Ар бир операция канчалык? 5 сом деп. Эмелерге жана электроэнергияга эме төлөп коюп экенсиз. Бесплатно услуга болбойт экен. Ажык салыктарга Белки немелерге кадимки деле услуга бар, банктарга да эле. 5 сом. Ошондой эле. РСКда деле канчасын токсон? 20 сом ар бир түрү. Анда биз муналарды арзан койдурушубуз керек экен. Аяктан бияка оодарыш керек да, максат туурабы? Значит, аны муну арзан кылышыбыз керек, туурабы? Бизде эмес, примерден бу жерде бизден бу жерден тияка жөнөтүп адамдар убар болуп атат да. Барбай, анан бу жерден эле сразу төлөтүп, бу жерден иштерди бүтүрүп атабыз да. Ал бул жерде да бир приложениясы бар, Элсом дегенчи. Ал бекер алат, без комиссия алат. Без комиссия алат. Азыр сен РСК банкка барсаң ар бир движение акча. Без комиссия алат. Ар бириңиздер телефондорго жанагы приложенияны өткөзүп алсаңыздар, Береке деген. Берекеге булдан без комиссия алат. Берекеден ал жака без комиссия кодоп көрсөтөт. Электроэнергия үйдөгү электроэнергияны төлөсө болот экен, башка кызматтар төлөсө болот экен. Электронный кошелек деген да. Прямо соткадан движение кылсаң болот система. Бирок бир жери коммерциялык банкка кетип коюп атканда, если сүйлөшүп РСК менен Айылбанктын эсебинен койдурсаң, Олар куттап берет. Жок, Айылбанк менен РСК банкка акча эмеге түшүрүлөт деген мамлекетке. Жок, буга биздин счетту изет да.
Sizin aydınlatma şotu bilet de bu var. Ошого düşüp tapsın. Yok, senin şotuna kadar o şey meni esepte düşüyor da. Biri usulü emес, коммерческий банк Финкага төлөп калып атабыз. Жана алыс жакында келген ардактуу коноктор, ошондой эле бүгүнкү семинар кеңешине катышуучуларды сиздер үчүн Шекербек Шербуктун эркин бактуу чыгармасын Карабалчы райондук Ырысбаев Кадыров атындагы балдар музыкалык мектебинин комуз мугалими Төрөгулова Насипатынын автобусунда сатылмакчы. Kadır sende, bark sende, kayrat sende, sal sende. Ulu jolda ulamalga umtulgan, uçuzargan, uyut kulu kalk sende. İbrahim Esenbayev, Karabulcan.
Эстетин алымдарга көптөгөн оғондордун автору кыргыз журтчулугуна аттын качкасындай белгилүү болуп калган биздин таланттуу жейитибиз Акбарал Тасмаевди чакырабыз. Estetpечи өткөн кезинде деген чыгарма. Canım sizinle Estekli çay öpkün gezinde Erken seni altın perdeden Esteyleri çürük Gelecekte köptü ömürdürgön жакшы жигитибиz бар, Болсунбек Шералиев төмөндөгү сиздерге дестактарды тартууламакчы. Karıştı tarik dişilip Güdündün çürük çağıldı Bütkündü kılçır ezilip İlk suludağınday gebini var Tegini olmuş kolu tegini var Hapıstan malın gezilip İlk dalırlanday gebini var Kolumun sıyrıldı çalay Koydu yuyan bu zavay Çaldı, çalan tineyi çaldı
атанды, Кубайым коңгол сактанды, тагдырым ташка алса да, таштабайым бала чаканды. Исулдагандай келини бар, теңирине кошкон тегини бар, табыстан калдым кезигип, тадыргандай келини бар, колун сыйрып учалай, койдо уян бузалай, эрисегенде деген бар, теңирине кошкон тегин бар. Саламатсыздарбы, бүгүнкү семинардын катчылары. Саламатсызбы, урматтуу премьер Рашидбекович. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович быйылкы жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилегенден бери ушул биздин айыл өкмөттө дагы ушул ишке аткарууга алынып, ушул иштерди боюнча көп иштер аткарылды, аны өзүңүздөр көрүп келдиңиздер. Белгилеп кеткен турган нерселер, ар бир айылда ушул иш демеушілер тарабынан, айыл өкмөт бюджет тарабынан, коомдук фонду тарабынан бул баары ошо аткарууга алынды. Ошолорду жалпы атап кетсем, жалпы 63 миллион 240 миң сомдук жумуш аткарылды деп азыркы убакта ошо белгиледик. Анын ичинен дем берүүчү гранттан 5 миллион 200 миң, жергиликтүү бюджеттен 9 миллион 700 миң, мамлекеттик эмес уюмдардан 34 миллион 400 миң, демеушілерден 13 миллион 940 миң сомдук курулуш иштери бүткөрүлдү. Өзгөчө белгилеп кетчү жумуштар бул Биймирза айылындагы жана Кырагылжы айылындагы жана бүткөрүлүп берилген жана үй салып, жакын жашаган үйлөргө үй салып, ошолорду бүткөрүп, бир үй толугу менен бүтүп, кирди өзүңүздөр көрүп келдиңиздер. Экинчи үй ушу бүтүү астында турат. Ошондой эле мына Ас-Сафа жана Агахан фондулардын иштерин белгилеп кетишибиз керек. Себеби бизге ошол аябай чоң жардамды ушул фондlar берип атат. Ас-Салом коомдук фонду, ошолар тарабынан дагы бизге мектеп курулуп атат. Мектептин жана жатаканасы жакшы, жогорку деңгээлде Шайх Жээнбеков мектебинин жатаканасы бүткөрүлдү толугу менен. Мына мектеби өзү берүү астында турат. Эме боюнча Ас-Салом фондусу боюнча дагы уже эмки жылкыга Кудай буюрса ушу СБТнын жеринен жер бөлүп бердик. Ошол жерге комплекстүү бала бакча, швейный цех, мечит, бир комплекс курула турган болуп атат. Документтердин баары жоон даярдап уже өткөзүп бердик. Ошондой эле мына немеден дагы биздин маалыматка камтылбай кетиптир. Биздин сай участкабызда $100 миң жана ташты кайра иштетүүчү станокторду алып келип орнотуп бүттү. Эми Кудай кааласа ошо ишке берилгени турат. Биз белгилей калыппыз, мына ушул жерде кичине кемчилик болуп калыптыр. Анан калган иштерди өзүңүздөр бир сыйра көрүп кеттиңиздер. Анан мына ушул биздин Биймирза айылындагы жанагы үйдү салып киргизүү боюнча ошол жерден дагы демиргөлүү топ эме түзүлүп, өзүнчө фонд түзүлдү Биймирзада. Дагы ошо 3-4 үй курулат деген, ошол 3-4 үйдү куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Бизден эми ушул одан башка мына биздин айыл өкмөт тарабынан аткарылган иштерди да өзүңүздөр көрдүңүздөр. Табан таштар бар жок басылып бүтүп калды. Мына больницага кетип аткан жерде гана ошол кичине жер калды, бияга аягына чыгып калды, Кудай буюрса. Ошол анан эми ушул иштерди ишке ашырууда ушу биздин райондук мамлекеттик администрациясы, премьер Рашидбековичке ушул уюштуруп, жылдын башынан бери ушу бизди көзөмөлдөп, аркабыздан ушу неметти контролдоп турган үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз Карагылжы айыл өкмөтүнүн атынан иштериңиздерге ийгилик.
Үйлеріңізде тіршілік қалайды. Bizim akımımız primlerdaşı bir ekspresi. Söylüyorlar aile ökmetlerden ökümet süresi var. Benim böyle neme kaçtı ama kanıyak söylüyorlar ökümet fikrini açılar. Ondan arayandık mekemelerden ya da adresi getiririz. Sen birimleri bu doğru gelişlerine oturup ettiler. Ana uşanla cint kaça kanı desin. Ben bu gördüm orada. Cennet gönder. Bir ekranı öz ayıttı. Bir ekranı girizbe etti. Buna bir futbol buluşkan 2 milyon sanat biz buna buyur. Aslanımız Cenab-ı saydağı Muramız taşlardı kese turgan. Hemen anı göçötülüyor kaldı. Kalan istedim vardı negizden gördüm. Şunlar da oşan için kayna birimiz kaytalar iki aylık ökmet süresinden anam rayonluk ökmetlerden bire süresi şuna cint verdi. Sonuçta ülkeler jin katılışçıları buna baktığımızda barın göbeli kişilerin barın sanab aytып ötüp ketти. Bilmemeden bir yazdan beri de gengirli iş boluptur. Sevgi şovasılan trotuarlar, jana öz yanından koyup berген sport zaldары көргөндө адамдар чында эле жүрөгүм сүйнө турган иштер болуп атыптыр. Сиздерге, сиздердин коллективге, баардыгыңыздарга жалпы эле карамжалыктар атынан ыраазыбыз. Себеби биз келсек борбор көчөлөр ошентип жарыктап, тротуар болуп, свети коюлуп, эмелер көчөлөр асфальттанып атса, ошону келем биз деле сырттан келгендерге карамжалыктар жакшы деп, сиздерге ыраазылык деп, иштериңиздерге ийгиликтер. Assalamu alaikum. Hurmatlı seminarın başçıları, hurmatlı Pürbe Daşevekoviç. Bu yıl 2018 yılı Prezidentimiz aymaklarını örgüttürü yıldı belgilегенден кейін biz қалған айыл өкіметтерге барғанда да Қарақұлжа айыл өкіметі şu Қарақұлжа районы біздің центрimiz, біздің күзгілік болуш керек. Жақшы эле жумуштар аткарылыптыр. Мындан нары дагы ушул жакшы жумуштар аткарылсын. Биз азыр семинардын жүрүшүндө кыдырып көрүп келдик. Өзгөрүү аябай жакшы жумуштар аткарылыптыр. Кайталагандын кереги жок деп ойлойм. Биз дагы ушул семинарды эмнеге биздин акимибиз кыдыртып көргөзүп атат. Ошол ар бир айыл өкмөт ушудан мындай стимул алып, ошол жерде ушундай жакшы жумуштарды аткарганга бир аракет жасалсын деген ойду кыдырып көрүп атабыз. Кудай буйрса ушул Каракулжа районунун ушу акимиятка жалпы айыл өкмөттөрдө буйрса жакшы жумуштар аткарылды. Дагы мына президентибиз айтып атат, ушул 2018-де да 19-да да токтотпойбузду. Айыл өнүкмөйүн сайын шаар өнүкпөйт деген жакшы долбоорлор жүрүп атат. Буюрса жакшы жумуштар аткарылат деп ойлойм. Каракулжа районунда жакшы ийгиликтер болсун. Ушу Каракулжа айыл өкмөтүндө дагы коллективиңер менен ишиңерде ийгилик каалайм. Жалпы жылыбыз жакшы жыйынтыкталсын. Урматтуу семинардын учуучулары. Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары, урматтуу премьер-дашыбыз. Чындыгында биз мына айыл өкмөттерге барганда, мына айыл өкмөт тарабынан айрыкча ошо билим берүү мекемелерине абдан чоң жардам берип атканына өзүбүз күбө болуп келатабыз. Мен буга чейин деле айтып келатканым, эбегейсиз жардамдарды берип келе жатат. Анан кийин мен буга чейин дагы өзүңүз билесиз, кийинки мезгилдерде мына айыл өкмөттөрдүн аймагына мектептерге келген жаш кадрларга бир жолку жөнөк пул берүү боюнча дагы айыл өкмөттөр жакшы иштерди жасап атасыздар. Берип келатасыздар. Эгерде ошондой жакшы иштерди колго алсак, биз сапаттуу кадрлар тандаганга дагы бир топ өргө түзүлөт. Андан кийин мына мектептердин капремонтуна, текши ремонтторуна, анан кийин атайын долбоорлору менен иштеген мектептерге айрыкча баягы ВППО-дун азык-түлүк программасы боюнча премьер-дашыбыз өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө 15 мектеп бар. Биз 2019-га дагы 6 мектеп сунуш кылып атабыз. Буга чейин өкмөттөр биз азыр ошол ВППО-дун мына Каракулжа районунун координатору Мирлан деген биздин өзүбүздүн каракулжалык болот. Ошол бала менен тыгыз иштеп буга чейин айыл өкмөттөр кыйналып баягы капремонтун да жасап, анан кийин оборудованиясын дагы бир процент төлөп жүрүшкөн. Азыр бизге ошондой шарт түзүлүп атат, биз дайыр мектептерди берип атабыз. Мисалы,
Алайкуда азыр ушул эгерде суу жок болсо, ушу суу жагынан жардам берип койсоңуздар, мына Алайкуда Жутан Суан. Анан кийин Сарыбулакта биз Эркинбаевди сунуш кылдык. 9 булак Латчаныкы капиталдык ремонттон өтүп калды. Орозалиев мектеби балдардын саны аз деп турат, эми ал деле стандарт. Анан кийин кеңеште Жамиля биз Ахматалиевди, Карагузда Мырза Ибраимовди, анан кийин мына Аккыяда Берилбай Амракулов мектебин ушунда сунуш кылып, ушулар эми бул жерде өзүңүздөр билгендей мектеп стандарт жакшынакай, анан оборудованиясы ошол ВПКнын несени болуп атат, айыл өкмөттөр суудун жагынан сөзсүз суу кириш керек болуп атат, септик суу. Ушуга жардам берип койсоңуздар, 2019 ушундай долбоорлор кетип атат. Анан эми сунушундагы айыл өкмөттөргө мен ушуну ойлонуп атабыз, биз түрдүү семинарларга барганда, ар кандай форумдарга барганда премьерлер ушу башка райондордо, башка областтарда ушул практиканы жакшы жолго коюлуп атыптыр. Мына биз мектеп директорлоруна бардыгына айтып келатабыз. Балдарга берилүүчү тамак аштын сапаттуулугун жогорулатуу боюнча ушу жер үлүштөрү айрым мектептерде бар, айрым көп. Ошодон эми сөзсүз 1 гектардын бериштин кереги жок. Bir 10 сотукка чейин жер болсо да ошол жерде биздин райондон аймагында өндүрүлүүчү азот-түлүк программасын, мисалы картошка, сабиз, чеснок жана башка ошолорду дагы 7 сом, 10 сомго болсо, азыр эми ата-энелердин эсебинен да болуп атат. Азыр биз көпчүлүк мектептерде биз 7 сомду 9 сомго көтөрдүк. Мамлекеттен карап отуруп эле 7 сомго да беребиз деп. Ата-энелердин жардамы менен. Ал эми 10 сомдукту 12 сом, 11 сом 50 тыйынга көтөрүп атабыз. Бул ата-энелердин эсебинен. Ушуга дагы мен сунуш кетирген айыл өкмөттүн бюджетинен дагы ошо балдардын тамак ашын кичине болсо бөлүгүнө карап берсеңиздер мына бюджетте. Ошо жакшы болот деген ишеничтен мына ошо көмөк чарбасына бала бакчаларга, анан кийин ошо детсадтарга бир фондунун жери болобу, башка жери болобу, кайра жери болобу ошону эместеңиздер, ал жадан дагы бир кичине бир кирешет таап балдардын тамак ашын жоготууга аракет кылып атат. Мен ушуну айткым келди, мына бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык, ийгиликтерди карам. Мына бүгүнкү Каракулжа айыл өкмөтүнүн аппараты толуп отурасыздар. Каракулжада эми башка айыл өкмөттөргө салыштырмалуу Каракулжа чоң болгонуна байланыштуу долбоорлор менен иштөө дагы, анан кийин жергиликтүү өзүнүн бюджетинен дагы көп салымдарды кошуп мындай өнүгүүнүн алдына кетип атат. Ушундай калган айыл өкмөттөрдө ушундай жакшы нерселерди көрүп келатабыз эми катышкан жерлерде. Анан бардыгыңыздарга ушу ийгилик каалайм, ушу аман болуңуздар. Жалпы биримдик болуп, жакшы чечилбеген проблеманы чогуу чечсек жеңил болот деп ойлойм. Рахмат. Өткөзөм мен Кудай калса. Нени көрсөтөсүң айтсаң? Немени көргөзөбүз? Биринчи больницаны көргөзөбүз. Канал курулуп атат, аны көргөзөбүз. Кайсылар эсиме чыгып коем. Бул газет ачып атып, аны көргөзөбүз. Освещение басталды? Освещение коюп атабыз, Анда мен сулап бүткөн азыр орнотуп. Анда сен менен жинтпеди. Сен эми маалымат алсак, жыл бою дегенде түмүнө койсок дедим, эгер рас үчүнчө чыксаң анда барабыз. Акылуу? Кийинки жума суббота бүткөзөлү дагы, анан назагы, назагы уже бүтүп атат назагы. Жылда жинташыбыз керек. Шуну да. Маркеттер бар экен. Суммасы көп болгону менен азыр биз эми ачык айтып коелу. Мен адамдын санына пропорционально бөлөбүз. Анда 1000 адамга канча акчадан таптырган болот. Биз баягы областта статистикалык немелер чыгарат. 1000 адамга деп чыгарат, 10 000 адамга деп чыгарат, 100 000га чыгарат. Билесиңерби? Ал эми илгерки ошол адамга чыгарып туруп, мына декабрь айында жыйынтык чыгаргыдай болду. Аракеттер болупту. Бирок ото мактай эгенден алыспыз. Түшүнүңөрбү? Анан эртең официальный комиссия түзүлгөн, бул жыйынтыгын чыгарабыз, Кудай кааласа. Азыр эми жылдын жыйынтыгын ушу декабрда макулдашып атабыз. Декабрдын ошол 20-нын тегерегинде чыгарабыз. Мына жака жакындатпастан, мына жактан иш-чаралар көп, билесиңер, жаңы жыл болуш керек. Башка да иш-чаралар бар. Ал эми январда болсо жыйынтык ал старт жылдын жыйынтыгы бул аймактарды өрүктүрүүнүн өзүнчө чыгарабыз декабрда. Ал эми жылдын жыйынтыгы старттан билесиңер 15-ден алсак да, январдын 15-ден старттан эле чыгып турган болсо, январдын этегинде жылдын жыйынтыгын эми жалпы жылда чыгып жүргөн жыйынтык чыгарабыз. Анан эми көрүнгөн
көп ар бир айыл өкмөтүнүн өзүнчө өзгөчөлүгү бар экен, байкадыңар. Мисалы үчүн Кара Кошкордуку өзүнчө, Кашкажоодуку өзүнчө, Кара Ылжаныкы өзүнчө. Эмнеден өзгөчөлүгү? Ошондой карап салыштырып, ар бир баардыгына мына буклеттер алдыңа дейт. Şu bükletти tereң анализ кылыш керек. Şu баары жерге таштап коюп. Мына айыл өкмөттүн кандай өзгөчөлүгү бар? Кайсы жагына көбүрөөк көңүл бурду? Кайсы жагы калып кетти? Мына şu программанын ачсаңыз өзү көрүп тур. Бардык айыл өкмөттөр бул ушул немелерди силерге таркатып турат. Бүкületтерди таркатты, программасын берди силерге. Ошон үчүн мына эми дагы алдыда көп иштер бар. Биз баарын кыйратып койду деп айта албайбыз. Мына азыр райондук комиссия мекеме уюмдарды кыдырып бүттү. Мына мекеме аймактардан мындай жардам болду. Мына өткөн жумада тапшырмалардын эмки жума деп болду. Түшүнүңүз да? Пропорционально 1000 адамга ар бир айыл өкмөттө кандай иш болду? Таблицаны бергенде болду. Эмки жума. Ана кийинки жумада өткөндө тапшырманы бергенбиз силерге айтканбыз. Кимин эмнени көрсөтөсүңөр? Ар бир айыл өкмөттө кайталап коебуз. Ар бир айыл бирден токтолуп туруп анан эң акырында райондун сводун көрсөтөбүз. Райондун сводун көрсөткөндө мекеме уюмдарда дагы иш болду. Жана азыр бүгүн өткөн жумада ар бир мекеме кирип чыкты. Таблица бар, бааларды коюп чыгышты. Ордундан бери чыгарып атат, биз анын жыйынтыгын чыгарып, сыйлыктарын беребиз. Айыл өкмөттөр да куд ушундай. Таблицадан көрсөтүп, мына мындай иштеди, тигин иштеди. Баягында сыйлыкты койгонбуз жылдын башында. 60 000 сом сыйлык койгонбуз. Ошону алдыңкы орунду алган сөзсүз 3-4 айыл өкмөттү белгилейбиз. Түшүнүңүз? 3-4 айыл өкмөттү белгилейбиз. Анан кийинки жылга планга түзөлдү. Ошол жыйынтык чыккан күнү аймактарда өнүктүрүүчүлөр президенттин айткан мынанча иш аткардык, эмки жылга мына иштерди жасайбыз деп бир таблица менен көрсөттү. Мына 12 айыл өкмөттү көрсөттү, таблица менен көрсөттү, сыйлыктарды тапшырып, келген кишилерди сүйлөтүп, ушу менен жыйынтык чыгарабыз. Түшүнүктүү да? Башка кандай сунуштар бар? Мындай кылсак болот эле, тигиндей кылсак болот эле, мындай кылсак жакшы болот элесин айткан. Анан мына айыл өкмөткө азыр айтты. Айыл өкмөт бир адамга сыйлык уюштурду. Биз тапшырма бердик. Бир да киши чекеде калбады. Мисалы азыр Зулпкаров деген көчөнү көрдүк. Мен күнү ошол жерден өтөм да. Коюп койду, жап-жап. Анан эки көздүдөн койду. Эгер 3 көздүдөн койсо, анда караңгы күнү немени тап жоготуп ийсаң таба турган деди. Эки көздүдөн койду. Эгер 3 көз мына белки неме көчө окшоп 3 көздүдөн кое турган болсочу, таптакыр дагы бул иштер көп. Жасалын иштер аябай көп. Биз мактана турган убакытка келелибиз. Вот ошол үчүн түшүнүктүү. Мына кимин чыгарган болсо, биз районго чейин, мына азыр мен айттым, көп немелерди берге чыгып алып, бере турган сыйлыгын берип, мактай турганын мактап, уразы кылып, жана мисалы үчүн 40-20 көрүп атасың. Жанынан куруп атат. Yani kurgansa da ошо элге пайда болсун деп курду. Жанына эки этаж подвал менен курам деп. Подвал. Эмне подвал? Подвалда тренажерный зал экен. Жана балдар займас этет. Бүт анан бир эле качат турган эмеси $1000 турат. Мен сурадым өткөндө татаңы бар, мына канча турат мына? Алда аябай кымбат турат. Койгон киши эмне кылыш керек? Мактач керек дейт. Bir trенажерді $1000 koyup koysa, alda özünçe problem. Al salganı bunu kurup koysa koyuşuyoruz. Hem onu işledik, işte özünçe iş. Al tartış gerek oldu. Ana buna terminal zonunda özgürseydi. Buna işti tezletip otur. Ben şunda canlılıklarda daim size aytıp verirdim. Bir ötkende Karabuz'un Kalmatay'ına varganda da aytkan. Ne varasın desem? Ben kommunaldık usulü kılan vardı şu telefonun önüne oturup var mı? Diyen kişiler çıkıyor. Sentiremez o. Karabuz'un Kalmatay'ına. Ben bardanlara kişilerine sürüyorsun. Kanday kılıtırsın. Elektriğe nereye kanıt töleyorsun? Lanoktu kanday töleyorsun. Başka tölemden kanday töleyorsun. Hazır şahırlarda bu şaha öldü o da değil. Hazır hem sotkan böyle otur. Bu ne orada? Bana derken gök kliyent gelir. Kliyent gelip var, ısıka var, köl desen, esker çıkarttan, narca kapımız tezkere canlı gitme. Tura?
Emnet mi? Acele varsan dağı usulü alın. Sen anı topturgan için 20 son getir. Bunlar ne kılgan? Priyomluğa koyup koy. Şu yerden spravka gelet, başka işe gelet, işe gelet, gelgende şu yerden hep taraf koyup keter. Kırgız ne? Kırgız'ın başka gruptan ayrılması birine. Biz erince, çalpor hakkımız. Hani ne var desen? Vay ki, hem güzel olur. Onun memesinde kara var. Kırgız şundayız. Ya gümümden etkenler. Anda jatasın anda düzeldi. Jatı var bir etkenler jatı var. Gümümden düzeldi. Oşan için buna turist kılgan. Aynen, doğru. Sizlerde hazır başka aylık hükümetlerden suratına düşüyor da. Akçasını biliniz, koydurup veriniz. Biz banklarına sürüyoruz. Banklarda kızıkçılık var. Bir sonması da bir son. Yok, elektriğe nerede kadar? Bekerdi. Şunda? Elektriğe nerede? Bir neçe kotorlular. Bir neçe kotorlular. Bana tölemde gel demelerden. Beker. Beker. Alem alaturgan cenin, alar özleri bilir. O da şunun için biz azımla bankların önünde süreçlerdi, başka süreçlerdi. Şunu büyük aynı hükümetlerle yakında söz verir. Canım, hazır Telekom, Kırgız Telekom. Özleri ülgürmey, arabandan, Nokat'tan kişiler gelip işte vardı. Şunda mı? Laytalar, grup atağı var. Bunu hazır laytalarla sarılmak istiyordu. Hey, bizim Telekom'un hizmet kırıyoruz. Yanlıcılığa çeyin, büyük internet ayrı hükümetle çeşit. İnternette ya buna sonunda koyduğunda ne olur? Mümkünçülük, tüzülük. Ama olsa mümkünçülük çoktu. Hey sen ayrı hükümetle tutmaysan haydet de ayak vardan da var şöyle. Ama bana ders bizim ayrı hükümet. Benim işimin neydi? Cengirdenkli, rahmet. Rahmet düşündü olarak da. Son için hazır. Yanlıcılığa çeyin. Büyük ayrı hükümettir. Büyük bilimleri mekemeleri. Anan aslında bunlar mekemeleri. GSP sistem, büyük varlıklar, internet ilişkileri. Elektronluk hükümet düzler, açık hükümet degen uşul. Son için hazır, bizi gülgülmey ne olmadı sayısak? Yani tekşer oldu mu? Bizden etken suraydı. O da hazır, slaytaran böyle sarılmaktı. Kalgan ayrı hükümetlerden şartını tüzüp, internetin bardık, yemeğe girişiydi. İnternet girilgenden keyin, güzel. Evet. Administratiflik, territorialdık reforma bolat söz. Al bolat degen söz ne var ki? Büyük başkanı elektronik formatta жүрүп деген söz. Ora, oşan için az mamle Premier Minister Beker konap жүрөт desin. Bardıq ayınlarga жетсин internet. Ol erteң ol reforma жүргөнүндө de. Onu gelişe al aldığında da karan iş kılıp atıyor. O da son için jaks işler boluptu. Seminarga turganda işler boluptu buna. Gördüңөр mü? Aile hükümetті мына bir terminal misalsın sözsüz көрсөтө турган işi. Andan keyin erten biz banklarla süreşiyoruz. Banklarla süreşiyoruz. Terminallar boyunca mı? Süreşiyoruz. Hazır hem ayet etmezsin. Bu hem al. Finka bank degen hem al. Finka bank emas mı? Bilesiniz mi? Bir şey pazarda oturganlar bilen başlagan janakay частный үй. Hazır banktın dengeli yok. Hem hazır ne yapıyorsunuz gerek? Vardık banklarda привлекать etişiyoruz. Hazır bizim sayasatta şunda oldu da son için bir de alanında sözsüz gençliği var. Bunu bugün gördüler de. O son için özgürlüğünde hareketsiz sanırlar, biz de hareketsiz sanırlar. Böyle süreçler yürüyoruz. Başka da kanday sözler var mı? Hoş terminallarda bizden ekibini al, memleketli bank orada tozdayım. Bu geçen nettir de, bunu ait etme. Ek yolu hayırlık dedi. Ek yolu hayırlısan mı? 2 yıldan beri. Finka bank dedim de. Bir sondan kalsa da, bir sondan kalsa da, o hesapta koyma ne? Tamam? O dağın hesapta koyma. O jön bekerdi. Misal 3-4 dönem, elektriğine ne degen al. Su içkeldi, pasayı tutup. Anı bekerdi mesela, atamsa alanda gelişim var. Başka. Alem ayrım demelerle, özünün usulu gazetal para. Sen 7. satsasan 5 somluk hayır bol utasına, şunda yap da. Tamam? 7. satsasan ayakta 5 som alıp bırakma, cepek hesap veriyor. Bulgardağı nalak tögürsen 5 som kalsın da aldağı bekerine koyup atın. Onu şondayla gel, onu jaksana düşünüktürük ne istiyoruz ki. Bırak bizim canağı yeki bak, nasıl oldu? 2 yılda koydursan oldu. Zaten bunu süyle dürüzüyoruz. Olmasa o hatta galavunda çomları var, hava çıkarmış. Biz şunları ben
Bizge hukuk beren da, bularımız o çoğunlarını çıkıyoruz. Başka söz var mı söylüyorsunuz? Anda jakşı oldu da, senlerler faydalı bolmadı. Anda nememelen de, Kapçıgay'ın kata şartını tutuyor. Ne jakşı değerde ne? Ya kaç saat mı? 5-6 saat koşuyorsun mu? Sen de, tezden, barkların içerisinde. Bol, bırakmak var.